Кутмандуу күнүңүз менен. Менин атым Айпери. Мен Насиядан башка банк өнүмдөрүн өнүктүрүү боюнча башкармалыктын улуу кызматкеримин. Бул видеодо мен сизге овердрафт деген эмне жана аны кантип колдонуу керектигин айтып берем. Ар бир адамга ар кандай себептер менен тез арада акча керек болуп калышы мүмкүн жана биз дайыма эле достордон же тааныштардан карыз сурап алардын тынчын алгыбыз келбейт. Андыктан сиз биздин банктын овердрафт кызматын колдонуп кошумча акча алсаңыз болот. Бул насыянын бир түрү, аны биздин банктын эмгек акы долбоорунун кардары өзүнүн айлыгынын 100%га чейинки суммасында алса болот. Бул өнүмдүн өзгөчөлүгү сиз биздин кардар болгондуктан биз арызыңызды кыска мөөнөттүн ичинде карап беребиз. Мындан тышкары овердрафт эч кандай күрөөнү талап кылбайт жана акча дароо сиздин картаңызга түшөт. Эгерде сиз накталай эмес төлөм жүргүзсөңүз, ал үчүн пайыздар алынбайт. Башкача айтканда, сиз кандайдыр бир сумманы карызга алып, коротуп, кайра ошол эле сумманы кайтарып бересиз. Ал эми акчаны накталай алсаңыз, анда айына пайыздык чейин 2 жана 38% болот. Мисалы, эгерде сиз овердрафт боюнча 7000 сом карыз алып, аны картаңыздан чыгарып алсаңыз, анда айдын аягында сиз 7160 сом кайтарып беришиңиз керек болот. Сиз овердрафтты кантип төлөөнү өзүңүз тандайсыз. Толук же бөлүктөп төлөсөңүз болот. Биздин кеңселер, интернет-банкинг, төлөм терминалдары же башка каналдар аркылуу картаңызды толуктап төлөсөңүз болот. Эң башкысы, ар бир айдын 10-күнүнө чейин насыяны төлөшүңүз керек болот. Антпесе туум эсептеле баштайт. Овердрафт алуу үчүн сиз болгону биздин кеңселерибизге паспортуңуз жана жетекчиңиз тарабынан күбөлөндүрүлгөн акыркы 6 айдагы эмгек акы тууралуу маалым кат менен кайрылсаңыз болот. Же болбосо бизге 4400 номерине чалып, же биздин сайт аркылуу кайрылсаңыз болот.